Акыл жана байлык. Мени кантип машыктырса болот. Сиздер менен Көптебел каналы. Салам достор. Өнөр, кесип, жөндөм, хобби, бизнес, жумуш жана турмуш же тиричилик. Ар бир адам уникалдуу. Себеби адамда акыл бар. Акыл болсо адамды уникалдуу кылат. Бардык адам төрөлгөндө бирдей төрөлөт. Майып төрөлгөн адамдар башка тема. Ар бир адамда мээси бар, көптөгөн органдары бар, жана жүрөгү бар. Эгерде сиздин жүрөгүңүз жайында согуп, мээңиз иштеп жаткан болсо, анда сиз да уникалдуу адам катары эсептелесиз. Себеби адам жаратылышынан өзгөчө. Адамда акылы менен кошо өзгөчө тулку бой, дене мүчөсү бар. Жер бетинде жаратылган бардык жандыктардан адам келишкен дене мүчөсү менен жана акыл эси аркылуу жер бетине үстөмдүк кылат. Эгерде сиз азыр бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, анда сиздин мээңиз активдүү түрдө изденип, ой жүгүртүп, кругозоруңуз өсүп, акылыңызга акыл кошуп, ой жүгүртүүңүз кеңейип жаткан учуру. Бул видеону акырына чейин көрсөңүз, сиздин колуңуздан эмнелер келишине көзүңүз жетип, өзүңүзгө ишенип каласыз. Башында айткандай, Аллах Таала баарыбызды бирдей кылып жараткан. Дене мүчөбүз келишкен. Колу бутубуз иштейт, көзүбүз көрөт, мээбиз иштейт, демек акылыбыз жайында. Ар бир көрүүчүм өзүнө суроо берсин. Жашыңыз канчада? Мен мисал үчүн 25 жаштамын. Сиз мисал үчүн 20 жаштасыз, бирөө 40 жашта. Ал эми адамдын ийгиликтүү болуусу, жакшы жашоодо жашоосу, бактылуу үй бүлө куруусу, анын ушул мезгилге чейин жашаган өмүрүндө мээсине эмнелерди сиңирип, кандай маалыматтарга ээ экендигине байланыштуу. Кыскача айтканда, башында эмне болсо, ошого байланыштуу. Бүгүнкү видеобуз адамды өстүрүп, мээсини материалдык жактан өнүктүрө турган видео. Негизинен адамдын акча табуусу анын акылына жараша болоорун жана кантип ой жүгүртсө, жашоосу да ошого жараша болоорун түшүндүрүүчү видео деп атасак да болот. 18 жашка чейин өспүрүмдөрдүн жашоосу ата-энесинин колунда. Бирок 18ге чыккан соң жашооңузду өзүңүз түптөшүңүзгө туура келет. Бизде орточо кыз балдар 19 жаштан, эркектер 23 жаштан үй бүлө кура баштайт. Үй бүлө куралган соң бардык түйшүк башталат. Кандай түйшүктөр экенин мен айтпасам да баарыңыздар жакшы билесиздер. Мындан 100 эле жыл мурда үй бүлө куруп жашаш үчүн болгону бир боз үй, бир канча мал жетиштүү болгон. Бирок замандын өнүгүүсү менен азыр бизде көптөгөн чыгашалар көбөйүп кетти. Колуңузда кармап турган смартфондон баштап, айдап жүргөн машинаңыз, кийип жүргөн кийимиңиз, айта берсе бүтпөгөн түйшүк заман болуп калды. Бирок адам акылын иштетсе, канчалык чыгаша, канчалык түйшүк заман болбосун, замандын талабына жараша акча тапсак болот. Байлык тапса болот. Болгону мээни иштетүү керек. Мына ошон үчүн Аллах Таала баарыбызга бирдей баш, бирдей кол, бирдей көз берген. Төрөлгөндө баарыбыздын акыл эсибиз бирдей төрөлгөнбүз. Бирок чоңойгон сайын адам мээсине кандай маалыматтар кире баштагандыгы ар бир адамдыкы ар башкача болуп кеткен. Айырмачылык ушунда. Кыргызстанда 1,5 миллион адам жакыр жашоодо жашайт экен. 1,5 миллион адам сыртта мигрант болуп иштейт. Жашообуз кыйратарлык деңгээлде жер калчылыкта эмес. Келиңиздер, эми кантип үй бүлөлүк жакырчылыктан, кризистен чыгуунун жолдорун издегени аракет кылалы. Кыскача айтканда, өзүбүздү кантип өнүктүрөбүз. Мен башында жашыңыз канчада деп суроо бердим эле. Жашыңыз канчада экенин буга чейин өткөргөн өмүрүңүздү эсептеп чыгалы. 30 жашты алып көрөлү. 18 жашка чейин ата-энеңиздин колунда болдуңуз.
Андан соң университетте окудуңуз дейли. Же сыртка чыгып жумуш издеп, иштеп жүрдүңүз. 25 жашыңызда үй бүлө курдуңуз дейли. Бирок жашооңуз дале болсо жетишпестикте. Туруктуу киреше булагы жок. Айлыктан айлыкка жашап жаткан учур. Сиз болгону бирөөнүн колунда иштейсиз. Демек бизге жашоодо акча тапканды жана акчаны туура колдонгонду эч ким үйрөткөн эмес. Эгерде бул нерсени адамга жаштыгынан үйрөткөн болсо, анда келечеги, жашоосу жеңилирээк болмок. Адам материалдык жактан өз багытын билмек. Бул жерде СССР кезиндеги жашоону, биздин ата-энелерге капиталдык жашоону үйрөтпөгөндүгүн эске алып коюңуздар. Ошондуктан акча илими биздин элде мурда жөнөкөй калп билген эмес. Өткөн өмүр өттү. Мындан аркысын талкуу кылалы. Ушул жерден теманы 2 бөлүккө бөлүп алсак, жаш өспүрүмдөр жана турмуш кургандар. Себеби бул видеону ар кандай курактагы адамдар көрүп жатат. Биринчи кезекте биз турмуш кургандар жана жашы 18ден жогору адамдар тууралуу кеп кылалы. Өспүрүмдөр окуучулар тууралуу өзүнчө видео чыгарам. Видеонун башында адамдын мээсинде эмне болсо, акча табуусу ошого жараша болот дедик. Көп акча табыш үчүн башты иштетүү зарыл. Башты иштетиш үчүн көп маалыматты үйрөнүш керек. Жаштыгыңыздан албай калган илимди эми үйрөнүүңүз зарыл болот. Жашыңыз канчада экени маанилүү эмес. 40 жашта болсоңуз да болгону каалоо керек. Ал эми каалоону сизге акчанын өзү жаратат. Ар бир адамдын өзү кызыккан багыты болот. Кимдир бирөө медик болгону кызыгат, кимдир бирөө техникага кызыгат, кимдир бирөө лётчик болгону кызыгат, кимдир бирөө мугалим болгону кызыгат, кимдир бирөө устачылыкка кызыгат. Булар кесипке кирет. Кесиби бар адам акча таба алат, айлыкка иштейт. Кесиби бар адамдар дагы да акчасын кантип көбөйтсө болот. Бул тууралуу башка видео чыгарабыз. Азыр кесиби жок, ар кимдин колунда иштеген адамдар тууралуу кеп кылалы. Өмүр бою ушинтип бирөөнүн көзүн карап, аз айлыкка иштеген ишчи болуп калууну каалабасаңыз, сиздин колуңуздан көп нерсе келүүсүн далилдегиңиз келсе, анда жаштыкта ала албай калган илимди чогуу үйрөнөлү. Спорт залга барсаңыз, булчуңдарыңызга, колуңузга, бутуңузга күч толот. Мээңизди да ошентип күчтөп машыктырабыз. Сабагыбызды баштайлы. 24 саат вакыт бар. 24 саат вактыңызды эсептеп чыгыңыз. 24 саат вакытты кантип коротуп жатасыз? Ар бир адам 24 саатын эсептесин. Азыр колуңузда сөзсүз ручка жана дептер болуусу шарт. Өзүңүздү тарбиялоочу жеке ручкаңыз, дептериңиз болсун. Мээнин биринчи машыгуусу ручка дептерден башталат. Эсептейли. 6 же 7 саат уйкуңузга кетсин. 1 саат вактыңыз ибадат намаздарга кетсин. 10 саат вактыңыз иштеген жумушуңузга кетсин. 1 саат вактыңыз жеп ичкен тамак ашыңызга кетсин. 1 саат вактыңыз жолго баскан вакыттарга кетсин. Натыйжада сизде 4 саат бош вактыңыз бар экенин көрдүк. Эң азында 2 саат бош вактыңыз бар. Күнүгө 1 саат вактыңызды мээңизди машыктырууга бөлүңүз. Акча көп табыш үчүн эсепти жакшы билиш керек. 1 саат вакытты 20 минутасын китеп окуганы бөлүңүз. 40 минутасын математика эсептегенге бөлүңүз. Математика дегенде оюңузга келген сандарды кошуп көбөйтүп эсептеңиз. Биринчи үй тапшырма сизге мындайча болсун. Канча жаштасыз? Мисал үчүн 30 жаштасыз. 30 жашта 30 жыл бар. 30 жылда канча күн бар эсептеңиз. Bir күндө 24 саат бар. Ал эми 30 жылда канча саатыңыз өтүп кетти? Дептерге эсептеп чыгыңыз. Себеби көп эсеп чыгара берсеңиз, мээңиз кадимкидей машыга баштайт. Ой жүгүртүүңүз кеңейе баштайт. Мээнин уктап жаткан иштебеген бөлүкчөлөрүн
иштете баштайсыз. Изденүү жөндөмүңүз ачыла баштайт. Мен ушунча жашта экенмин, ушул кезге чейин ушунча күнүм өтүптүр, ушунча саатым өтүптүр деп комментарийге жообун жазып коюңуз. Видеону ушул жерден токтотом. Буюрса кийинки видеодон экинчи сабакты чыгарам. Бүгүнкү сабакта алгачкы аракетке өттүк туугандар. Сиздерди колумдан келишинче шыктандырууга аракет кылдым. Туура, жалкоолук бар, кайдыгерлик бар, башка пайдасыз азгырган нерселер бар. Бирок өнүгүүнү кааласаңыз, анда сабыр кылыңыз, убактыңызды курмандык кылыңыз. Башка нерсеге убакытты пайдасыз өткөрбөңүз. Үй бүлө кура элек жаш өспүрүмдөргө кантип жашоого план коюуга, кантип мээни машыктырууга, кантип туура кесип тандоого, кантип акчаны туура иштетүүгө жана кантип бизнес кылууга өзүнчө видеолор чыгарам. Ошондуктан каналдан алыстабай, каналга катталып, коңгуроочону басып, кийинки видеолорду күтүңүздөр. Тема сиздерге оорлошуп кетпеш үчүн бир канча бөлүктөргө алып, буюрса түшүндүрө берем. Адам өзү гана чечет. Өзүңүздү өзүңүз гана өнүктүрөсүз. Жалкоолукту таштаңыз. Жашооңузду иретке келтирсеңиз гана ийгиликке жетесиз. Баш аламан жашоону токтотуңуз. Өзүңүздүн жашоодогу каталарыңыздан сабак алып, балдарыңызга ошол каталарды кайталабоо үчүн, аларга турмушту жана акча табууну үйрөтүү үчүн өзүңүз да бир нерсени билишиңиз керек. Сизден сураныч: дептер ручкаңыз болсун. Дептер ручкаңыз жок болсо, анда сатып алыңыз. Кийинки видеолордо абдан кызыктуу, маанилүү сабактар болот. Бул видеону жок дегенде WhatsApp аркылуу 5 таанышыңызга жөнөтүүңүздү сизден өтүнөм. Досторуңузга видеону таратканыңыз үчүн мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Эгерде мага сурооңуз болсо, Instagram баракчабыздан байланышсаңыз болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Дастан Абдрахманов болдум.